отчеттор кайра эле же плюс экенин билбейсиң, же ишчилерди бул менен контролго албайсың. Бир айдын отчету башкан февралдыкы жок. Декабрдыкы каякта калды, Кудай билет. Assalomu alaykum. So'zlar yaxshi. Ne bo'ldi buncha stollar to'lib ketib turib, depterga? Отчетта болсун, отчет. Кайра эле ушул эсептерди чыгара албай налар же документтер жок болгон барды. Ишчилерди бир күзөтө албайсың, киреше көп болуп атабы, чыгашабы, мынаны караң отчетторду. Кайсы биринен башташып көрсүң, бир эки отчетторум жоголуп да кетти. Башка ишчилер алсамбы, не кылсам деп башым катып калды. Досум менде да ушундай болгонду башындачы. Полный отчеттору кыйналып кеткен болчумун, анан SoftKG ушул кузак ачылып, бир жакшы программасы бар экен да. Ошону баары мондай отчеттору, кирешелер каяктан келип атат, каяка кетип атат, канча таза пайда түшүп атат, ошолордун баарын көрүп турам. Менде азыр ошондой телефон аркылуу деле приложениясы менен деле күзөтүп турам, жумушчулар эмне жумуш кылып атат, канча эмнелер сатышып атат, канча товарым бар экендигин да көрүп турам да. Эң негизи сонунда четке чыксам деле дистанциондо баардыгын башкарып турам. Кааласаңыз досум, сизге деле ошол программадан установка кылабыз. Бунун баары ушул жерде турбайт, таптаза аккуратно сонун болуп иштей бересиз. Экөөбүз чогуу дагы саякаттарга чыгабызбы? Анда мен да ушул программаны сатып алсам дейм. Каяктан Бишкектен алып келебизби, программисттер каякта? Жок, мына өзүбүздүн Сузактан эле Абдулайыз деген укабыз бар. Ошол полный баардыгын өзү даярдайт. Кааласаңыз тааныштырып коем. Ушул программаны эртерээк орнотпокмун. Мына азыр мен клиенттеримди, товарларды, киреше чыгаш отчетторду, карыз жана бардык расходторунду бир программа аркылуу эсептеп чыгам. Эми мага мына журналдардын баары кереги жок. Бардыгын бир программа аркылуу көзөмөл кылса болот. Эгер сизде дагы ошол көйгөйлөр болсо, анда SoftMarket программасын установка кылыңыз. SoftMarket бизнесиңизди оңой башкарың.